Эң мыкты белек китеп. Китеп жан дүйнөнүн азыгы. Аны руханий жана интеллектуалдык жактан өнүгүү үчүн, маалымат алуу үчүн окуйбуз. Акыркы жылдарда китеп белекке берүү модага айланды десек болот. Жада калса тойго келгендерге да китеп белекке берип узатып жаткандар бар. 14 февраль китеп белекке берүүнүн эл аралык күнү. Майрамдын урматына биз китеп дүкөндөр, китепкөй окурмандар жана бир адамдан бир китеп долбоору туурасында айтып беребиз. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшы. Жалпарың жакшы? Сон. Өзүңүз жакшы? Жакшы. Досум. 14 февраль эл аралык китеп белек берүү күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат. Сага деп атайын. Китеп даярдап койдум эле. Бул китеп сага. Шуну окуп, ичиндеги эң бир асыл насыяттарды окуп, өзүңдүн жаныңа шерик кылып алып жүр. Бул менен сага кичинекей белек болсун. Чоң рахмат. Разы болсун. Мына минтип жакын досторда бул күнү китеп белекке беришет. Бул күнү китепти белекке берүү биринчи кезекте балдарга жана китепке муктаждарга арналат. Ошондой эле китепти материалдык эмес, жан дүйнөлүк баалуулук катары кабыл алып, автор тартуулаган сезимдерди жана эмоцияларды түшүнгөн адамдарга, китепканаларга, жакындарыбызга берилет. Баш калабыз Бишкекте китеп дүкөндөр көп. Алардын бири жылуу жумшак, жайлуу орундукка олтуруп кофе ичип китеп окууга ылайыкташкан Шанс китеп дүкөнү. Аталган дүкөн Манас проспектиси 61 дарегинде жайгашкан. Бул жактан кыргыз, орус жана кытай тилиндеги китептерди таба аласыздар. Китеп сүйүүчүлөрү да бул жерге байма-бай каттап турушат. Китеп баалары дагы чөнтөгүңүзгө туура келет. Бир адамдан бир китеп долбоорун укпаган кыргыз калбаса керек. Аталган долбоордун алкагында 2018 жылдан бери өлкөбүздүн булуң бурчуна 180ге жакын китепкана ачылды. Башкача айтканда, китепкананын фонду жаңы китептер менен толукталды. Аларды ким ачты десеңиз, карапайым илимге умтулган жигердүү жаштар, студенттер. Ал эми алардын башын бириктирген бир адамдан бир китептин негиздөөчүсү Бакай Акылбеков. Долбоордун максаты элибиздин руханий интеллектуалдык дараметин жогорулатууга, жаштарды илим билимге чакырууга, деги эле Кыргызстан биздин элибиз, биздин өлкөбүз, жалпы эле адамзатын жакшылыкка чакырууга, анан баягы аң сезимди өстүрүүгө багыт. Акыркы учурларда баарыбыз теңин алып, китептен алыс калдык, билимден алыс калдык деген маселелер болуп, ошонун баарын кантип чечсек болот экен деп, ошондо бир адам жок дегенде бирден китеп менен баштайлы деген эмен башталган. Бирок Кудайга шүгүр, 180ге жакын китепкана ачылды. Кыргызстандын жалпы аймагында, аскердик бөлүктөрдө, мектептерде, университеттерде, медреселерде боло туруп 180ге жакын китепкана ачылды. Бир 140 миңден ашуун китеп жетти долбоорун алганда. Болжолдо акчалай каражатты бир 30 миллион сомдун тегереги деп атабыз. Китеп белекке берүү күнүнө карата Ордолуу Ош шаарында китеп той өтөт. Өзгөчөлүгү китепти жарнамалоо, анын жашообуздагы ордун баса белгилеп айтуу. Китеп той былтыр экинчи жолкусу өткөн. Анан китеп той деп баягы баарыбыз тең эле майрам десе эле же болбосо мараке десе эле баарыбыз тең эле баягы той элестетебиз дагы, анан тойлорубуздун баардыгы ошол пайдалуу болуп атабы же пайдасыз болуп атабы деген маселе да. Ар бир эле кыргыз тренингке же болбосо иш-чарага келе бербеши мүмкүн, семинарга келбеши мүмкүн, бирок баардык кыргыз тойго барат да. Анан биз дагы балким ошол жерден тамак эле бербестен, көңүл ачпастан, ал жактан интеллектуалдык дараметин жогорулатууга, белгилүү инсандар менен кеп алышууга, семинар, бетме жүзмө жүз көрүшүүгө, интеллектуалдык оюн ойноого, китепти пропаганда кылууга жана башканын баардыгы ошол иш-чарабызда болот. Быйыл болсо буюрса Ошто өткөргөн турабыз. Быйылкы өзгөчөлүгү бара-бара көч түзөлөт дегендей, быйылкы той жогорку деңгээлде болот. Себеби атайын Бишкектен Баян Акматов, Токмакын, Азиз Батыров ырчылар кетип атат. Аларды мекенчилдикке, аларды ыйманга, аларды маданиятка, аларды китеп окууга чакырып, анан ошол жерде тамак ашы да болот, башкасы болот. Дээрлик ошол баштан аяк жалпы элди китеп окууга өнүгүүгөндөй турган чоң иш-чара болот. Бакай мырза өнүгө турган келечеги бар өлкөнүн жарандары китепти жандыгынан жата калып, колунан түшүрбөй окуп, китепке чоң маани берет дейт. Ошондой эле алар трайбализмди жоюу, түндүк түштүктү бириктирүү, достук менен ынтымакты чыңдоо максатында Борсок Travel турун уюштуруп, жаштарды китеп окуу менен биримдикке чакырып келишет. Өзгөчөлүгү Бишкектин
Ошто көрө элек студенттердин баардыгы машина менен тур менен кетип атышат, Борсок Travel деп. Ички ынтымакка дагы чоң эме өбүлүп болот да. Бишкекте эле өткөрбөстөн Оштодо атабыз. Кудай буйрса март айларында кийин Нарында болот, андан кийин Жалал Абадта болот. Ошондой болуп чоң иш-чаралар алдыда күтүп атат. Ошондуктан эмне үчүн неге акылга аңсызым эмне үчүн инвестиция жасайлы деп атабыз? Ошол да. Эгерде биздин акылыбызды байыта турган болсок, биздин үй бүлөбүз дагы, досторубуз дагы, чөйрөбүз дагы, өлкөбүз дагы эгерде эле акылыбызды азыктандыра турган болсок, жүрөгүбүздү, иманыбызды азыктандыра турган болсок, Кудай буйрса өнүгөт деген оюбуз бар да. Анан жалпы мекендештерге, окурмандарга айтарым, дайыма китепти белекке берели. Кытайдын калпак жоолугун алып тегерентип атабыз, айландырып атабыз, ысырап канча нерселерге ысырап кылып атабыз, тойго башкага. Бирок китеп деген бул руханий дагы, материалдык дагы белек да. Китепти окуйсуң, бул бир эле адамга кереги тийбестен, муну 1000 адамга кереги тийиши мүмкүн да. Ошон үчүн китеп окууга чакырам, анан китепти белекке берүүгө чакырам. Жаш жубайлар тынчтык менен мээримдагы китепкөй жаш үй бүлөлөр. Түгөйлөрдүн баш кошуусуна бир адамдан бир китеп долбоору себепчи болгон. Экөө тең өз айылдарына китепкана ачышкан. Коомдун өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп, агартуучулук менен эмгектенип жатышат. Эми биз ошол чөйрөгө туш болдук да. Студент болуп келгенде бир багытты тандайсың да. Клубтарга барасың же китепканага барасың деген маанидечи. Анан биз ошо китепкананы, китеп чөйрөнү тандап алдык да. Анан ошо бир адамдын бир китепти негиздеген, ошол жакта жүргөн адамдардын чөйрөсүнө туш болдук. Ошол чөйрөдө мээрим экөөбүз бири-бирибизди тааныдык. Бири-бирибизди кандай десем, башкача көз караш менен тааныдык десек туура болот. Анан ошо үйлөнүп жашап кете алабыз деген көзүбүз жетти. Ошол эми азыр жашап атабыз, 4 айдын жүзү болду. Мен негизи өзүм мектепте мугалим болуп иштейм. Анан окуучуларыма көп айтам да, китеп окуган кандай сонун, негизи эле сабак окуган ушундай сонун, ушундай рахат алып окуса болот депчи. Анан өзүмдү мисал кылып, мектепте окуп жүргөндө 1-класстан 11-класска чейин биринчи партанын биринчисинен жылган эмесмин да. Ушуну көп өзүмдүн окуучуларыма айтам. Анан китеп окуудан рахат алса болот, ушул нерсени көп изилдегим келип жүрдү. Атам экөөбүз аябай көп китеп окучубуз үйдөнчү. Анан ушул пандемияда карантин болуп калганда китеп окуунун тездикте окуп аткандын интернетте көрүп калдым да. Анан жакшы эле окудум, жакшы эле көрдүм, бирок баары бир дагы да кеңейиш керек болду. Анан курстан өтүп, скорочтение боюнча өтүп, азыркы учурда Кудайга шүгүр, өзүм 1 минутада 8000ден ашык сөз окуйм. Китепкөй мээримдин жүрөгүн багындыруу оңойго турган жок дейт. Ошондой эле атасы менен апасы китеп окуса да, бала андан үлгү алат. Балдарыбызга татыктуу тарбия берүү үчүн өзүбүздөн баштайлы дешет жаш жубайлар. Китеп окубай дегенден мен бир чети кичине алысмын. Анткени окуйм деп умтулгандар көп эле да. Анан билинбей окуп жүргөндөр, өзү үчүн окугандар деле бар. Анан азыр ошого дагы биз мынтет го, жөн эле жүргөндөн көрөк, бөлмөнү караңгы дей бербей эле бир бурчуна шам жак депчи. Анан биз деле окубайт деп жүрө бербей, коомубуздун кичине жерин болсо да чоюп, билим берүү тармагына кичине болсо да салымыбызды кошолу деген ниетте азыркы учурда тез окуу курсун ачканбыз. Тез окуу курсу бул жөн эле тез окууга эмес, китеп окуунун канчалык кызыктуу экенине дагы чакырат. Адамдардын мисалы азыркы учурда телефон менен чектелгенден кийин көз дагы ушунчалык кыйналып баратканы сезилүүдө да. Анан китеп мурда бул жөн жерден чыккан эмес да, көздү да эс алдырат. Көздүн канчалык грандары, клапандары ачылган болсо биз көп нерсени көрө алабыз. Эс тутуунун жакшырышына, кабыл алуунун тездешине, бардыгына жардам бере алат да. Ушул жагдайда, ушул мезгилде ушул тез окуу курсун азыркы учурда жайылтып, эгерде колубузга жетип калса, анда китеп окуган жаштар көбөйсө, китеп окуган энелер көп болсо, анда китеп окугандай жакшы бир коомду тарбиялап алмакпыз да. Бул биздин максатыбыз. Төп келишкен китепкөй түгөйлөр бири-бирине китеп белекке беришип, мекендештерибизди да китеп окууга чакырып кетишти. Дагы бир кардарлары көп учурда 2 филиалы 20 000ге жакын китеби бар Данек китеп дүкөнү. Китепкөйлөр издеген китебин Данектен таба алары көрүнүп турат.
Данектин негиздөөчүлөрү жаш жубайлар Нышанбай Иманкулов жана Нурай Акылбекова. Алар китеп дүкөндү ачып иштетип жатканына 3 жылдын жүзү болду. Данек китеп дүкөнү быйыл буюрса жайында 3 жыл болобуз ачылганыбызга. Эң биринчи жолу ошо Нышанбай Иманкулов жана Нурай Акылбекова деген менин эже байкем болот, ошолор ачышкан. Болгондо дагы ал кезде орусча китептер, орусча аудитория даяр болчу, орусча аудитория бар болчу, кыргызча аудитория жок болчу да. Мындай айтканда, жок биз кыргыз китептерди баркташыбыз керек, кыргыз китептери жөнүндө ушундай китеп дүкөнү ачышыбыз керек деп анан студент кезинде тобокелчиликке салып ачышкан. Мисалы үчүн биз белекке берүү десе эле азыркы учурда жана актуалдуу болуп аткан наушник же болбосо телефон чехолдору ушуларды же портмен ушуларды карайт экенбиз да. Эми алар албетте материалдык баалуулукту толтура алат да, биздин канааттандыра алат. Ал эми китеп бул жан дүйнөнү, адам өзүн таанууну, адам өзүн билүүнү жардам берүүчү курал болуп бул китеп саналат. Ошондуктан азырдагы баардык жаштар, айрыкча жаңы келаткан жаштар ушу китепти барктаганга, баалаганга мындай көнүп аткан, өз көзүм көрүп аябай кубанып атам да. 300 барактуу китепти 20-25 мүнөттө окуйм деген Элла 1 мүнөттө 25 000 сөз окуй алат. Окуган китебин 90% түшүнүү менен окуйт. Өзүнүн бул жөндөмүн өстүрүп, башкалар менен бөлүшүүнү чечкен. Учурда тез окуу курсунан сабак берип келет. Анткени мен өзүм тез окуйм да, скорочтение деп билсеңиздер керек орусчасы. Анан мисалы үчүн 300-400 беттик китептерди бир 25-30 мүнөттө 90% түшүнүк менен окуп бүтүп коем да. Ошондуктан китепти бат эле жада калса кээде бир күндө 2-3 китепти эле окуп бүтүрүп кое алам. Менде өзгөчөлүк бар экен. Себеби мен кичинекей кезимден баштап аябай көп китеп окучумун да. Азыр 25 000 окуйм. Мындай эметет да, канча эле ушинтме элең, жөн турчу деп алып келип китебин алып келип ачып берчү. Кана ача калып туруп эле, жаба калып туруп эле, кана ачып туруп эле жаба калып, кана бул айтып берчи түшүнүгүң депчи. Эме да мындай 80-90% түшүнүк чыгара аласың ошо китеп. Кээ бирде тиги ата-энелер дагы айтып калышат. Каяктан үйрөтүп койдуң эле бизге, китеп түтпөй атат депчи. Ошентип айтып. Бетте мен китеп чөрөсүндө жүргөндүктөн 14 февраль эл аралык китеп берүү күнү, белекке берүү күнү. Буюрса мынакей 2-3 күн эле калды, ал күнгө да саналуу гана күндөр калды. Аябай даярданып атабыз. Ярмарка өткөрөлү, окурмандарга белектерди берели кошуп депчи, ошондойлорду. Анан сүйүү күнү деп деле мындай маани урбап турмун да. Анткени уже 4-5 жылдан ашты. Жалаң ушу китеп жөнүндө, китеп сатуу боюнча жүргөнүмдөчү, китеп дүкөнүндө жүргөнүм. Анан жалаң эле ушу китеп белекке берип, чөйрөбүз да ошондой болгондуктан ошол күндү дайыма белекке берүү менен, китептерди белекке берүү менен өткөрөбүз. Бекташев гениал, өзгөчө ысымдуу жаш активист. Китепкөй өзүнүн айылына алгачкылардан болуп, бир адамдан бир китеп долбоорунун негизинде китепкана ачкан. Мектепте окуп жүргөн кезинде эле китепти көп окуп, билимге умтулган. Эң көп китеп окуган жаштардын катарында турат десек болот. Гениал 14 февраль күнү жакын достору менен бири-бирине китеп белекке беришет. Ал күн эле эмес, башка күндөрдө да китепти көп окуп, китеп белек берүүгө чакырат. Бир адамдан бир китеп долбоору уюштурулганын уккандан баштап эле менде кызыгуу пайда болду. Бул кандай болгон долбоор? Бул долбоор жаштарга кандай пайдасын тийгизет деген менде ушундай бир ой жаралды дагы. Анан Бакай Акылбеков менен кызматташа баштадык, ал менен сүйлөшүп баштадык. Бул долбоорду кантип ачабыз, кантип айылдарга биз ушундай сапаттуу китептерди жеткиребиз деп баштадык. Анан баштаганда алгач кыйын болду, сөзсүз түрдө, себеби адамдар болду ушундай баягы ал китептериңерди азыркы учурда ким окумак эле, азыркы учурда баардыгы смартфондор менен ал китебиңер ошол боюнча калат деп дагы айныткандар болдук. Бирок биз ал нерсеге караган жокпуз. Тоғызтор району Кара Суу деген айылына бир адамдан бир китеп долбоорун уюштурдук. Биз жеткирип бергенден кийин токтоп калбай, биз сурап аттык. Окуучулардан, мугалимдерден сурап аттык. Өзгөрүү болуп атабы, окуучулар окуп атабы? Китепканачы менен улам байланышып аттык. Ал учурда чындап эле китепканачылар дагы мындай жандуу иштеп баштады да. Бизге окуучулар тынбай келе баштады. Кайсыл китеп деп күнүгө жазып сурап алып кетип атышты дегенди уккан сайын биз дагы чынында сүйүндүк. Мен колдон келишинче баатыраак окуганга аракет кылам. Мисалы, бир жумада бир китепти окуп бүтүргөнгө сөзсүз аракет кылам. Бул нерсе мага окуучу кезимден баштап эле калыптанган да. Китеп өзү алган дагы ырахат, берген дагы ырахат. Себеби китеп берип атканда адамдын баягы жүзүндөгү болгон кубанычын көрсөм, бул өзү чоң бакыт да. Анан болушунча ошол 14 февралды да күтпөстөн башка учурларда деле өзүм досторума, жакындарыма, өзгөчө айылда окуган ини карындаштарыма бат-баттан китеп салганга аракет. 14 февралда мен
көбүнчө ошол Бишкекте болом, ошол учурларда өзүмдүн баягы китепкөй досторубуз бар, саналаштарыбыз, пикирдештерибиз бар. Ошолор менен атайын салтыбыз бар, ушунда бири-бирибизге китеп белек беребиз. Китеп адамды өзгөртөт деп коет. Себеби китеп өзү өзгөргөн, ал башында дарак болгон, аны китеп болуп өзгөргөн. Ошондуктан мисалы китеп окуңуздар, дүйнөгө болгон көз карашыңыздарды арттырыңыздар дагы, китепке болгон сүйүүңүздөрдү күчөтүңүздөр. Китепти белекке берүүнүн эл аралык күнү 2012 жылдан бери белгиленип келет. Аны АКШдагы балдар китеби боюнча сайттын негиздөөчүсү Эмми Бродмур демилгелеген. Уулу апасына эмнеге адамдар бири-бирине китеп тартуулай турган майрам жок деп сураганда, апасы бул идеяны көтөрүп чыгып, дүйнө эли аны колдогон. Айпери Шенкулова, Санжар Андагулов, Бизон медиа борбору, Бишкек шаары.